Саламатсыздарбы? Кайрадан сиздер менен мен Толгонай. Жана бүгүнкү видеодо сиздерге көптөгөн адамдарда келген суроолорду чогултуп, жакшы пайдалуу маалыматтарды берүүнү чечтик. Көп адамдар түрлүү суроолорду берет. Албетте ар бир адамдын суроосуна жооп берүү аябай көп убакытты талап кылат. Ошондуктан менимче абдан маанилүү жана адамдарга жардам берет деген суроолорду чогулттук дагы. Ошол суроолорго бүгүн жооп болот. Бүгүнкү видеодон сиздер Польшага келүү үчүн канча каражат талап кылынат, ошондой эле Польшага келип андан ары башка мамлекеттерге барып иштесе болобу, же болбосо үй бүлө менен кантип келсе болот, ошондой эле Польшадагы айлык акы канча, ушул сыяктуу түрлүү суроолорго жооп аласыздар. Ошондуктан биз менен болуңуздар, видеону толугу менен көрүп, албетте көрүп бүткөндөн кийин каналга катталып, эгерде дагы каттала элек болсоңуз, өзүңүздүн ой пикириңизди калтырып, ошондой эле башка адамдар менен бөлүшүп турууну унутпаңыз. Жана эскерте кетсем, бул жер подписка деп турган жерде, катталган жерде колокольчик турат. Ошону басып койсоңуз, жаңы чыккан видеолор сизге келип турат. Дагы бир жолу албетте бизди колдоп, каналга катталып коесуз деп ишенемин. Анда эмесе баштайлы. Башында айта кетчү нерсе, түрлүү суроолор келет. Кээде чынын айтсам, бул эмнеге ушул оңой суроону берип атат деген күндөр дагы болот. Анткени мисалы мындай суроолор болот. Польшанын валютасы канча? Ушундай кээде жеңил эле суроолор болот да. Менимче андай суроолорду азыр интернет бар. Кудайга шүгүр, интернеттен эле баарын таап алса болот. Ошондуктан адамдарды өзүн дагы кичине эмгектенип, интернеттен издеп, анан интернеттен эч кандай жооп таба албаса, анан суроо берүүнү чакырат элем. Биринчи эле суроо, бүгүнкү видеодо суроолор бир гана жумуш туурасында болот. Ал эми окуу боюнча, Польшада окуу боюнча өзүнчө видео тартабыз. Ошондуктан аны дагы сөзсүз түрдө калтырбай көрүңүз. Биринчи суроо, көп жана айтып кеттим го, кээде ушундай бир жеңил эле суроолор келет деп, ошол жеңил суроолордун бирине да жооп берүүнү чечтим. Бул Польшада орус тили мамлекеттик тил болуп тилби деген. Мынакей бул жака баарын жазып алгам, суроолорду унутуп калбаа үчүн. Польшада орус тили мамлекеттик тилби? Жок, Польшада орус тили мамлекеттик тил эмес. Польшада англис тили колдонулат. Ал эми мамлекеттик тил болуп, бул поляк тили. Ошондуктан Польшага келем десеңиз, поляк тилин үйрөнө берсеңиз, сизге чоң жардам берет. Экинчи, Польшада адамдар англис, орус тилдерин кандай деңгээлде билишет? Менимче Польшада жаштар, айрыкча жаштар англис тилин жакшы эле билишет. Көп адамдар эгерде кенен эркин сүйлөбөсө дагы түшүнүп, сизге жооп бере алат, жардам бере алат деген ойдомун. Ал эми 50-дөн 60-тан өтүп калган адамдар, алар көп учурда англис тилине караганда орус тилин көбүрөөк түшүнүшөт дагы. Орусча сүйлөгөнгө көп адамдар орусча сүйлөй алат. Ошондуктан аларга уялбай эле орус тилинде кайрыла берсеңиз болот. Албетте, бирок поляктар, менин айта кетчү нерсе, поляктар өзүнүн тилин абдан сыйлашат. Эч качан мынтип поляктар башка, мисалы, эки поляк туруп алып башка тилде сүйлөшүп жатканын уккан эмесмин да. Ошондуктан булар өз тилин беришпейт жана баары өз тилин жакшы көрүшөт. Ошондуктан эгерде Польшага келем десеңиз, дагы бир жолу айта кетейин, поляк тилин үйрөнө бериңиз. Үчүнчү суроо, Польшада чет элдиктерди, мигранттарды жаман көрүшөт деп угам, ошол чынбы? Бул суроо негизинен мен мындайча жооп берет элем бул суроого. Ар бир жерде, ар бир мамлекетте өзүнчө бир начар адамдар чыгат. Ошондуктан Польшада деле ошол сыяктуу ар бир мигранттарды баары эле жаман көрүп, эмне келдиң бул жакка, өзүң үйүңө кет деген сөздөрдү айтышпайт. Арасынан кээде чыгып калышы мүмкүн, бирок ал дагы абдан аз, андай адамдар аз. Ошондуктан менин айта кетчү нерсем, бул поляктар абдан толеранттуу, башка адамдарды, башка маданиятты сыйлашат жана абдан кызыгып турушат, билгиси келет. Кыргызстан тууралуу, мисалы, Кыргызстан тууралуу айтып берсең, аябай жакшы көрүп, көңүлү менен сонун угушат.
Ошондуктан мигранттарга мамилеси жакшы. Албетте, эгерде мигранттар келип алып, законду бузуп, мыйзамды бузуп, өзүнүн каалагандай баарын кыла берсе, анда ар бир адам эле жаман көрмөк болуш керек, Кошуласыңарбы? Эгерде кошулсаңар, алдына жаза кеткиле комментарийге. Ошондуктан биз дагы, мигранттар дагы келгенде барган жердин маданиятын, тилин, ал жактын мыйзамын сыйлап, өзүбүздү жакшы алып жүрүүгө аракет жасашыбыз керек. 4. Польшада мусулмандарга мамиле кандай? Намаз окугандарга кыйынчылыктар туулбайбы дейт. Польшада негизи Польшада мусулмандар абдан аз, бирок бар албетте. Кыйынчылыктар кандай болушу мүмкүн? Эч кандай кыйынчылык деле болбойт. Анткени мен жана башында айта кеткендей, поляктар аябай толеранттуу эл болушат. Ошондуктан сен бул динден экенсиң, сен башка динден экенсиң деп бөлүп, жаман көзү менен карашпайт, баары жакшы мамиле жасайт. Бир гана кыйынчылык бул дүкөндөр менен болушу мүмкүн. Анткени халал дүкөндөр, халал тамак жеүүчү жайлар жокко эсе, ошондуктан ошол жагынан кыйынчылык болушу мүмкүн. Польшага барсам мага жагабы дейт. Ушундай суроо көп келет да. Анан мен сиздерден азыр кеңеш сурайт элем. Ушул суроого кантип жооп берсе болот? Мен кантип айта алам, Польша сага жагат же жакпайт деп? Бул өтө эле жоопкерчиликтүү суроо, туурабы? Мен кантип эле сага ооба сен келсең Польша сага жагат же жок жакпайт, сен келбей эле кой деп мен эч качан айта албайм. Антип айтканга да укуктуу эмесмин, туурабы? Анткени ар бир адамдын өзүнүн каалоосу бар, ар бир адамдын өзүнүн жакшы көргөн нерсеси бар, жаман көргөн нерсеси бар. Анан сырттан туруп эле, ал Кыргызстанда туруп мындай суроо берген дагы менимче туура эмес суроо. Анткени келип, бул жакты көрүп, анан өзү чечим чыгарышы керек. Жагабы же жакпайбы? Мага жардам бере кетиңиздер. Эгерде ушундай суроо дагы келсе, эмне деп жооп берейин? Оюңуздарды комментарийге жаза кетиңиздер. 6. суроо. Польшада мигранттарга шарттар кандай түзүлгөн? Дагы бир айта кетейин, Польшада мигрант же өзүнүн жарандары деп деле эч качан мисалы жумуштарда бөлбөйт. Бул жакта бардык адамдар эмгек келишими менен иштейт. Эгерде ошол эмгек келишимден айырмаланышы мүмкүн. Мисалы, умова злицение, умова о праце, умова джево деген түрдүү эмгек келишимдер бар. Ошол келишимден гана сиздин жумушта иштеп жатканда шарттарыңыз айырмаланышы мүмкүн. Эгерде мисалы умова о працада иштеп, анан башка жаныңыздагы адам умова злицениеде иштесе, анда экөөнүн мүмкүнчүлүгү кичине айырмаланып турат. Ошондуктан келгенде эмгек келишимини карап, анан көңүл буруп жумушка киргенге аракет жасаңыз. Анткени канчалык эмгек келишими жакшы болсо, анда сизге жакшы шарттар түзүлөт. Ошондуктан жок, мигранттарга бөлүп өзүнчө мамлекет мындай шарттарды түзүп койду деген эч кандай бул жерде бөлүү деле жок. 7. суроо. Польшага жумушка барайын деп жатам, бирок коркуп жатам. Поляктар алдап кетпейби дейт. Эми мен айтат элем бул жерден, эгерде сиз Польшага келем десеңиз, албетте тилди үйрөнүп, өзүңүздүн квалификацияңыз жогору болуп, жакшы жумушка келсеңиз абдан жакшы. Сизди баары сыйлайт, баары жакшы мамиле жасайт. Анан эгерде жок, келип алып эле тилди билбесеңиз, анан келип алып мыйзамды бузуп, тиги нелегально иштеп, мыйзам эмгек келишимге кол койбой, түзбөй туруп эле иштей берсеңиз, анда поляктар болобу же башка элдер болобу алдап кетиши албетте ыктымал. Ошондуктан келгенде сөзсүз түрдө легально иштегенге аракет жасаш керек, мыйзам түрүндө, эч кандай мыйзамды бузбай, эмгек келишимин түзүп, эмгек келишимине кол коюп жатканда дагы ага көңүл буруу менен окуп, ошондой эле мисалы сиз келип Польшага иштеген жатасыз, бирок сизге эмгек келишими поляк тилинде берилсе, сиз айтсаңыз болот, мен поляк тилин түшүнбөйм, ага мен түшүнгөн тилде, орус тилинде же эгерде англис тилин билсеңиз, англис тилинде бериңиз деп талап кылсаңыз болот. Ошондо сизге өзүңүз түшүнгөн тилде эмгек келишимин берет. Ошондуктан келип эмгек келишими менен иштеп, легалдуу иштесеңиз, сизди эч ким алдабайт. Поляктар андай
калп эмес, алдап кетип же башка мигранттарды көчөдөн жаман кылып, жаман сөздөрдү айтып, андай окуяларды уга элек мен. Ошондуктан поляктар жакшы эле калк. 8-суроо. Польшага өз алдынча кетсе болобу? Албетте болот. Эмнеге болбосун? Ал тууралуу дагы өзүнчө 2 видео чыккан, каналда бар. Мен сизге азыр бул жерден көргөзө кетем. Алдына да ссылка коюп коем. Ошол ссылка менен кирип, же каналга деле кирсеңиз бар, ошол жактан көрүп, бул суроого жооп алсаңыз болот. Польшага 9-суроо. Польшага тааныш аркылуу барган жакшыбы же агентство аркылуубу дейт. Эми бул дагы жакшы суроо. Албетте, эгерде Польшада сиздин өзүңүздүн таанышыңыз жашап, сизди чакырууга даяр болуп, ошо бардык керектүү документтерди жасап берсе, албетте жакшы таанышыңыз аркылуу келгени. Биринчиден, ал сизди эч качан алдабайт. Экинчиден, акчаңыз, көп каражатыңыз кетпейт. Анткени билебиз, агентстволор акча алат бул жака жөнөтүү үчүн. Үчүнчүдөн, бардыгын сизге кенен, баарын ачык айтып берет. Ошондуктан эгерде таанышыңыз болсо, албетте таанышыңыз менен келиңиз. Ал эми агентство менен келсеңиз, биринчиден каражат кетет, көп каражат. Экинчиден, агентстволор кээде адамдар барып иштей берсин деп көп нерселерин айтпай коюшу мүмкүн. Үчүнчүдөн, алардан дагы сиз көп, мисалы, жумуш тууралуу ачык сурай албай калышыңыз мүмкүн. Мисалы, кээде жашырып, көп жерлерин айтпай коюшу мүмкүн. Ошондуктан бул эгер таанышыңыз болсо, сөзсүз түрдө таанышыңыз менен келиңиз. Бирок ушул жерден айта кете турган нерсе, таанышыңыз, мисалы, менин деле Кыргызстанда көп тааныштарым бар. Польшага чакырчы, Польшага барып иштейт элек деп айтат да. Негизи айтып коюу оңой, бирок чакыруу кагазын жасап, андан кийин бүт визага документтерди даярдап берүү, бул дагы өзүнчө бир өтө көп убакытты талап кылган, көп билимди талап кылган нерсе. Ошондуктан баарына эле ооба мен чакыра алам, келгиле деп мен көп жоопкерчиликтүү алгандан корком да. Анткени мындай окуялар да болот. Бул жака келишет дагы, чакыр деп чакыр дейт, чакыргандан келгенден бул жактан жумуштар жакпай калат, же бул жактын климаты жакпай калат, тамак ашы жакпай калат, көп нерсе жакпай калат да, анан нааразы болушат. Ушундай турбайбы, мындай турбайбы, тигиндей турбайбы деп көп сөздөр чыгат. Ошондуктан бул чакыруу өтө жоопкерчиликтүү нерсе. 10-суроого келдик. Польшага баруу үчүн канча каражат талап кылынат? Эми бул дагы ар бир сезонго жараша, кандай жол менен келатасыз, ошого жараша болот. Бул эгерде бул суроого мындай толугураак маалымат алгыңыз келсе, анда консульствонун баракчасына кирип, виза канча турат, страховка канча турат, жол кире канча турат, ошолорду баарын карасаңыз, анан өзүңүз эсептеп чыгасыз канча акча керек болот экен. 11-суроо. Польшага бара жатканда жанында канча каражат болушу керек? Бул дагы жакшы суроо. Анткени көп адамдар агентство аркылуу келип иштешет. Ошондо агентство менен келгенде алар, Польшада мындай система, сиз мисалы октябрь айы үчүн иштедиңиз, анан сиздин айлык акыңыз декабрдын 15-inde же 10-унда түшүшү мүмкүн да, колуңузга берилиши мүмкүн. Кээде болот 20-ларына чейин күтүп каласыз. Ошондуктан сөзсүз түрдө башында келе жатканда, биринчи келгенде сөзсүз түрдө жаныңызда болбой калды дегенде бир 600-800 евро болгону жакшы. Келгенде тамак аш алып ичкенге, интернет сатып алганга жана көптөгөн ушундай майда чүйдө нерселерге керектүү акча сөзсүз түрдө керек болот. 12-суроо. Көптөрдү кызыктырган, абдан маанилүү суроо. Польшада айлык акы канча? Албетте мен эгерде сиз келсеңиз мынча айлык акы аласыз деп конкреттүү айта албайм, анткени бул өтө татаал суроо. Бирок мен айта кете алам, мисалы, минималдуу айлык акы Польшада канча? Минималдуу айлык акы 2023-жылы 3490 злотых болот экен брутто. Ал эми нетто 2709 злотых 48 грош. Бүгүнкү күнгө кыргыз сомуна айландырсак, ал
45.302 сом 50 тыйын болот экен. Польшада мындай система бардык эле жакта ошондой система, бардык мамлекетте айлык акы налогдору менен жана колго тийген айлык акы. Ошондуктан сөзсүз түрдө сиз жумушка кирип атканда сурашыңыз керек да, брутто же нетто. Нетто бул колуңузга тийген айлык акы, ал эми брутто бул бардык налогдор менен эсептелинген айлык акы. Көп учурда албетте эмгек келишиминде брутто жазылат, ошондуктан көп адамдар билбей туруп, ушунча көп экен, сонун экен деп жумушка кызыгышы мүмкүн, бирок чынында келгенде колуңузга такыр башка сумма тиет. Ошондуктан бул нерсеге абдан көңүл буруу керек. Польшада дагы мындай система бар. Айлык акы ар бир иштеген саат үчүн төлөнөт. Ал болсо, мисалы 2023-жылы минималдуу айлык акы бир саатка 19 канча болот? 19 злот экен, 19 злот 70 грош. Ал кыргыз сомуна айландырганда ошондо неттосу 13 злотых 91 грош калат. Кыргыз сомуна айландырганда 232 сом. Ошондо сиз мисалы бир күндө 8 саат иштесеңиз 1856 сом аласыз. Бирок бул минималдуу, дагы бир жолу айта кетейин. Ал эми сиздин айлык акыңыз андан сөзсүз түрдө көбүрөөк болушу керек. Бул минималдуу. Дагы бир айта кетчү нерсе, эгерде сиздин эмгек келишимиңизде минималдуу айлык акы жазылган болсо, анда көбүрөөк зарплата алыш үчүн, көбүрөөк айлык акы алыш үчүн көп саат иштегенге туура келет. Мисалы, албетте Польшага көп кыргыздар акча чогултуп алайын, анан Кыргызстанга барып үй салайын же башка нерсе кылайын деп ушундай максат менен келет, көп акча чогултуп кеткенге. Тилекке каршы Польшада айлык акы өтө көп эмес. Мисалы, Америка же Европанын башка өлкөлөрүндөй абдан долларлап, евролоп төлөп бербейт. Бул жакта өзүнүн валютасы бар, злотых. Жана башында айтып кеткендей, минималдуу зарплата ушундай болду. Ал эми сиз көбүрөөк зарплата алуу үчүн көбүрөөк саат иштегенге туура келет. Мисалы, 10 саат иштейсизби, же 12 саат иштейсизби, же эс алуу күндөрү, жекшемби күнү, ишемби күнү иштегенге туура келет. Ошондуктан бул жагын дагы ойлонуу керек. 13-чү суроо бул Польшага жакында барам, эмне ала барсам болот, күн суукпу деген суроолор келиптир. Албетте күн суук. Мен климаты жөнүндө кичине айта кетейин. Польшанын климаты Кыргызстандыкынан айырмаланат сөзсүз түрдө. Бул жакта жайкысын салкын жана күздө октябрь айынан баштап, бирок быйыл негедир октябрь айы аябай жылуу болуп атат башкача. Ал эми көп учурда октябрь айынан баштап калың курткаларды кие баштайбыз жана ноябрь, декабрь айынан баштап караңгы бат кирет. Мисалы, саат кышында болсо январь, декабрь, февраль айларында саат 3-тө, 4-тө уже эшик толугу менен капкараңгы болуп калат. Кышкы мезгилде асман бопбоз болуп тура берет, күн чыкпайт, күндү көрбөйбүз деле. Анан көп жумуштар, завод, фабрикадагы жумуштар саат 6-да башталат, анткени алар көп учурда 3 смен болуп иштейт дагы. Ошондо сиз эртең менен 6-да жумушка баруу үчүн саат эртең менен 4:30-5-те турганга туура келет. Анан көп адамдар келип ушул жагын жакпай кыйналышат, депрессия болушат, бул жактын климатына чыдай албай. Ошондуктан келерде дагы бир жолу ойлонуңуз, сизге ошондой климат жагабы, же Кыргызстандын ысык климатына көнүп бул жака келип кыйналасызбы? Ошол нерсеге да даяр болуп келүү керек. Кичине эмес, көбүрөөк эле айырмаланат. Анан шамал болуп турат. Сөзсүз түрдө калың куртка, шапка ала келиңиз. Биз кыргыздар жылуу кийинип көнгөнбүз. Ал эми өзү европейцтер, поляктар булар жука кийинип алып жүрө берет. Бизге салыштырмалуу көп үшүбөйт экен. Анан эмне ала келсеңиз болот дагы, мен дагы видео тарттым эле Польшанын айырмачылыктары деп. Ошол жакта дагы азык түлүк жөнүндө, дагы башка үйгө керектүү, өзүңүзгө керектүү буюмдар жөнүндө айткам, эмне ала келсе болот. Ошол видеону бул жерге коем, мынакей видеону көрсөңүз жооп аласыз дагы, эмне ала келсе болот бул жака. 14-чү суроо. Польшага жумушка барарда эмнеге көңүл бурушуң керек дейт. Ушул суроо мен үчүн абдан маанилүү.
Анткени көп адамдар Польшага келип атат дагы жумушка анан кайра жакпай, кээ бирлер кетип калып атат, көп каражат коротот, агентствого акча берет, анан визасын жасатат, көп жол киреги акча корототтан келип бир ай иштейби же ага да чыдабай кетип калгандар көп болуп атат. Ошондуктан менин биринчи эле сиздерге болгон кеңешим, Польшага жумушка келерде сөзсүз түрдө эмгек келишимин жакшылап окуңуз. Агентство жөнөтүп атабы? Алардан баардык шарттарды тартынбай сураңыз. Эртең менен жумуш канчада башталат, канчада бүтөт, эмгек келишимде турган айлык акыны алуу үчүн канча саат иштешим керек, келгенде жатакана берилеби, жатакананын ичинде комнатада канча адам жашайт, эгер 5-6 адам жашаса, ал адамдар каяктан болот, ушундай сыяктуу. Албетте көптөр Польшага кетип атам, жыргап болду, виза колума тийди деп эле ушул суроолорду унутуп калышат экен да. Бирок менин сиздерге дагы бир жолу айта кетчү нерсе, сөзсүз түрдө бүт нюанстарын сурап, бүт даже мындай кереги жок деле суроо деп ойлоп калышыбыз мүмкүн, бирок сөзсүз түрдө баардык нерсени сураңыз. Айлык акы жөнүндө сураңыз, айлык акы кайсы күнү түшөт, жумуштун кандай кыйынчылыктары бар, канча саат иштейм, суббота, воскресенье күнү жумуш болобу же ал күнү эс алабызбы. Иши кылып, эгерде жумуш дагы бир абдан маанилүү нерсе, эгерде келгенден кийин жумуш жакпай калса, жумушту алмаштырсам болобу? Эгер алмаштыруу үчүн болсо эмне кылышым керек? Ушундай иши кылып, абдан серьезный мамиле кылып, эмгек келишимин окуп, жана баардык мен айтып кеткен суроолорду бериңиз. Уялбаңыз, тартынбаңыз, баарын билип анан келиңиз. Ошол жактан баарын билип, ачуу чындыкты билип алган жакшы. Анан Польшага келип, толтура каражат короткондон кийин келип, бул жака келип өкүнүп, келбей эле койсом болмок экен, андан көрө үйдө эле отурсам жакшы болмок да деп өкүнгөндөн көрө Кыргызстандан баарын билиңиз. Албетте, эгерде Польшанын жашоосун көбүрөөк билгиңиз келсе, өзүңүз дагы интернетте маалыматтарды издеңиз, ушундай видеолорду көрүңүз, интернеттен башка маалыматтарды окуңуз. Иши кылып, даярданып келиңиз. Эгерде тил үйрөнүп, тилди билип келсеңиз, сизге дагы да жеңилирээк болот. Ошондуктан Польшага барууну каалап жатам, барып иштейт элем десеңиз, алдын ала даярданып, тилди үйрөнө бериңиз. Иши кылып, даярданып келүү, кыскача айтканда, абдан чоң жардам берет. Келип алып, өкүнбөй турган болуп келиңиз. Дагы кийинки суроо, 15-чи суроо. Польшадан жумуш тапканга жардам бересизби? Мен жана айтып кеткендей башында, жардам бере албайм, анткени бул өтө чоң жоопкерчилик. Мен Кыргызстанда адамдарды бул жака жумушка чакыруудан корком, анткени бул өтө чоң жоопкерчилик. Бирок эгерде Польшага келип, анан Польшадан кыйналып жумуш таппай жатсаңыз, бул жактан жумушта бергенге аракет кылам, жардам бере алам. Кантип жумуш тапса болот, ошол жолдорун айтып бере алам, бирок Кыргызстандан туруп адамдарды чакыруудан кичине ойлоном, ал өтө жоопкерчиликтүү. 16-чы суроо. Польшада кандай жумуштарда айлык акы көбүрөөк болот? Албетте, баарыбызга белгилүү, дүйнө жүзүндө эң көп айлык акы бул азыр IT тармагындагылар жакшы айлык акы алып жатат. Ошондой эле Польша дагы дүйнө жүзүнөн калбай, бардык мамлекеттерге окшошуп, ошо IT тармагындагылар жакшы айлык акы алышат. 16-чы суроо. Бул дагы эң маанилүү суроолордун бири. Польшага үй бүлөм менен барсам болобу? Албетте болот, эмнеге болбосун. Жөн гана бул кичине татаалыраак жол. Сөзсүз түрдө сиз балаңызга дагы Польшага келүү үчүн виза жасатышыңыз керек. Ошондуктан кичине татаалдашып кеткен. Балага виза алуу үчүн ал дагы баланын эмне үчүн Польшага келип атат причинасын айтыш керек да. Мисалы, балаңыз мектепте окуса, мектептен пригласительный алып, ага виза жасатыш керек. Эгерде бала бакчага барса, бала бакчадан пригласительный алып, аны жасатыш керек. Негизи Польшага келүү үчүн бир нече балдар менен келүү үчүн бир нече жолу бар. Эгерде ал тууралуу билгиңиз келсе, кайрылсаңыз болот, жеке консультация алсаңыз болот. Кайрылып, бир канча түрү бар, жана албетте ошол жолдорун колдонуп бала менен келсе болот. Бирок дагы бир жолу айта кетейин,
өтө татаалыраак жол жана көбүрөөк убакытты талап кылат. Ошондой эле эгерде сиздин жолдошуңуз же өзүңүз биринчи келип бул жакта иштеп, анан бул жактан ВНЖ алып, вид на жительство алып, анан кийин балдарыңызды чакырсаңыз, андай жол дагы бар. Анда кичине жеңилирээк болот. Ошондой бир нече түрү бар. Аны да интернеттен окуп, же мага кайрылып, жеке консультация алсаңыз болот. 16 суроого жооп бердик. 17 суроо. Ушул суроону кыргыздар жооп аябай көп издешет экен жана абдан кызыгышат экен ушул жоого. Бул Польшага барып, андан ары башка мамлекетке иштеп кетсем болобу дейт. Көптөр ойлойт да, уже билип калышты, Польшада айлык акы аз экен, мисалы Германия же Норвегия, башка Европанын башка мамлекеттерине караганда айлык акы аз дагы, анан башка мамлекеттерге кызыга башташат. Албетте сиз Польшага келип, андан ары кетип калсаңыз болот, бирок бул жерде сөзсүз түрдө бирок бар. Сиз ал үчүн дагы дополнительно башка документтерди жасашыңыз керек. Сиз польская виза алып, национальная виза, рабочая виза алып туруп эле, анан Польшага келип бир күн туруп, андан ары башка жакка иштеп кетип калууга болбойт. Антип кетип калсаңыз, анда сиз мыйзамды бузуп, нелегально иштеп жүргөн болосуз. Ошондуктан бунун дагы бир нече түрү бар. Эгерде Польшага келип, андан ары кетем десеңиз, анда сөзсүз түрдө ошо Польшада иштеген, Польшада иш жүргүзгөн агентстволорго кайрылып, ошолор аркылуу башка мамлекеттерге барып иштесеңиз болот. Же өзүңүз жумуш таап, ал жактан алар сизге дагы уруксат кагаздарын жасатышы керек, сиз башка мамлекетке барып иштөө үчүн. Ошондуктан бул жол дагы кичине татаалыраак. Жөн эле барып бир польская виза алдым, болду, евро биримдигине кирген бардык мамлекеттерде иштеп жүрө берем деген бул туура эмес, ката. Ошондуктан бул жөнүндө дагы көбүрөөк маалымат алышыңыз керек. Ошол бүгүнкү суроолордун баарына жооп берип бүттүм. Менимче аябай аракет кылдык, сиздерге пайдалуу болду деген ойдобуз. Ошондуктан дагы бир жолу суранып кетем, сөзсүз түрдө каналга жазылып, каналды колдоп, өзүңүздүн ой пикириңизди калтырып туруңуз. Сиздердин ой пикириңиздер, лайк басып, каналга жазылып турганыңыздар биз үчүн өтө чоң мотивация. Анда эмесе көрүшкөнчө, эмки видеолордон көрүшкөнчө саламатта туруңуздар.